ортеде жүрсө ошол жерде консульство посольстволор менен биргеликте ишсоонун мигрант балдарына өзгөчө көңүл буруп sonra harekete hızlı olmanız. Maga şunday suroo menен kelipti. Okuuchunun telefondan kanday жол менен алабыз деген суроо. Азыр бул бардык немеде көйгөй. Менин оюмча телефонду дагы жакшы тараптар бар. Балдар сабакта колдонсо болот. Ошол мугалимдин ошо сабак кызыктырып, ошо телефондан дагы пайдаланып, телефонду туура пайдаланууга үйрөтүү эң негизги эмеде. Телефон тутуунун маданиятын биз балдарга үйрөтүшүбүз керек. Самастардын бүгүнкү жыйындын катышуучулары мага баламызды көп акча менен эркелеткенге көз карашыңыз дейт. Муну мен өзүмдүн жеке оюм. Бул балдарга канчалык көп акча берсек, балдар ошончолук көп нерсени сатып алышат. Мисалы алсак, эң жөнөкөй зыяндуу нерселерди магазинде, мектептин жанында жана энергетик сууларды алар балдардын келечегине зыян алып келип жатат. Ошол көп акча бергендин ордуна ата эне мээри менен балдарды чоңойтсо дейбиз. Азыр заманга жараша баардыгыбыз иштеп эртеден келип кеч келебиз. Балдарыбызга мээрим төкпөй калдык көп ата энелер. Ошол үчүн кечиндеси бир 5 мүнөт 10 мүнөт убактыбызды бөлүп, ар кимибиз өз балабызды кучагыбызга алып, кучактап, жылуу сөздөр менен мактап эркелетсек, келечекте балдарыбыз туура тарбияланат деп ойлойм. Семинардын катышуучулары, бул суроодон сиз өз балдарыңызды таштап четке кетет белеңиз деп бериптир. Мен ушул убакка чейин өзүм турмушумда деле эч жака кеткен эмесмин. Себеби дегенде ушул бала келечегибиз, биз балдарыбыздын келечеги эмеспи? Ошондуктан биз балдарды эң кичинекей 40 айынан баштап 18 жашка чейин кыз курамына өтө көңүл бурушубуз керек балдарга. Ошон үчүн балдар менен көбүрөөк болушубуз керек. Даже мына декретке чыккан учурларда мугалимдер дагы балдардын 4 айда эле кайра ишке кайтып албашыбыз керек. Ошол мезгилде баланын 1 жаштан 3 жашка чейин өтсө, баланын кыймылдары ар кандай немелери калыптанат. Ошол учурда дагы биз балдарды менен бирге болуп мээрибизди төгүшүбүз керек. Даже 18 жашка чейин да балдарды биз өзүбүз көзөмөлүбүздө алып, балага мээрибизди төгүп, тарбияны берип, кошо жүрсөк, анан биздин келечегибизде билимге каныккан күчтүү балдар, билимдүү балдарды тарбияланат деген ойдомун. Өрдө булса кой калат, өмүрөсө ким калат, чымчык уйса чыйыр алат, чын дүйнөдө ким калат, булбул ысса уйпалап, бул дүйнөдө ким калат дейт. Бул дүйнөдө дал ушундай жакшы күндөр, жакшы айтылган сөздөр гана эсте калат. Баалуу мыкты сөздөрүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мусаев мектебин жетектеген, эң татыктуу билим берген, мектебибизди айланткан Муратова Фарида Максутова эжекебизге жыйынтыктоочу сөз кезегин беребиз. Саламатсыздарбы, кош келипсиңиздер. Биздин мектепке мен мугалимдерим менен, мен балдарым менен, мен мектебим менен сыймыктанган жаштамын. Сыймыктанып жүрөм, мен алардын баарын жакшы көрөм. Булар жүрөк менен сезишет, билишет. Себеби булардын директору эмес, мен булардын энесимин, кайнесимин, апасымын, эжесимин. Сөздү мен жыйынтыкташ үчүн, себеби суураак болуп кетти. Biz ушунча уюштуруп, ушу мектепти көрүп эле, артынан түшүп уюштуруп бериңиздер менен урушуп жүргөн, а бизди чекеге берет,